Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай Так, дейлибиз такырын баштай берели. Мырзайым, баштайсыңбы? Ирина, саламатсызбы? Мен кечээ биздики эч ким кирген жок. Мен Zoom ачсамчы, анан мен ошол бизде бир байкоочу болуп жүргөн бир эже бар болчу. Кимди насикат деген эже ошо менен Zoom ачып, анан могу структурасын мындай оңоюраак кылып түздүк. Анан ошол боюнча азыр шаблондорду тандап жүктөп атам да өзүмчү. Анан түштөн кийин ошол боюнча мындай макет түзөлүү деп атабыз Figma'данчы. Эми Figma'дан оңой эле ал дизайнды билген, ошо Figma'ны жакшы билет, анан бат эле болот да түзгөндөчү. Биз структурасын мындай оңоюраак кылып түзүп алдык. Анан ошого жараша азыр мен шаблондорду издеп уже киргизе баштадым. Именно вот онлайн консультация, именно сиз айткандай кылып, мындай оңой, айыл жергесине оңой кылгандай кылып, ошондой бир шаблондорду издей баштадым да. Агай, анан суроо берсем болобу? Болот. Ушул шаблондордончу, бул шаблондон бул моментин мага жакты деп ошентип киргизе берсек болобу или болбойбу? Мисалы азыр бир шаблондон именно жана вопрос-ответы деген жагы жакты, либо ушул эмеден онлайн мындай дизайны жакты, либо ушундай кылып киргизсек болобу? Жок, аны биз кайсы жери жакты? биринчи спринтте кылбадыкпы. Биринчи спринтте аналогдорун издеп, ошолорду жаккандарын тандап алганбыз. Бул жактан бир шаблон биринчисине экинчисине көчүрө албайсың. Анда жаккан шаблондорду киргизе беребиз. Жаккан шаблондорду киргизип, ошонун бирөөсүн тандаш. Мисалы дейм да, ошол бир шаблонду тандадык, анан тигинде жок функцияны тиге кошсок болобу же болбойбу? Жок, болбойт. Аны биринчи спринтте биз тандаганбыз, кандай функционалдар бизге керек экенин. Ошо бизде ошондой болуп атат. Азыр Азыркы спринтте жөн эле 5 жолугуп. шаблон табабыз, ошол 5 шаблонду беребиз. Хорошо. Анан силерде Ошо азыр бизде командаңарда шаблондорду уже тандап командаңарда канча киши бар? Негизи өткөн Zoom'да бир нече киши чогулуп аткандар барбы? Бизде 12 болчу, анан көчөчү эметсем эч ким жооп берген жок, жаздым, эч ким жооп бербей атат. Анан мен өзүм чыгып, ким мындай жакшы иштеген, жакшы билген адамдарга чыгып, анан давайте жардам бергилечи мага деп чогуу Zoom ачып, ошолор менен иштешип атам да азыр. Ким дизайн жагын жакшы билсе, либо ушундай жактарын жакшы билгендер менен өзүм Zoom ачып, анан ошолор менен сүйлөшүп атам да. Негизи 12 киши, бирок мындай активность көрсөткөндөрдөн Айжамал Самибаева, анан ошол эле да, башка эч ким жок. Хорошо. Telegram группаңарда группасында көзүрө турат окшойсуз. Эми жакында ошо мен дагы өзүм билгим келип атат, ким активно иштейт, ким активно иштебейт. Анан если активно иштегендерди Telegramга кошуп турупчу. Ошо менде ошол, рахмат. Макул иштей бери да. Манталы. Сүрөт. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Биз Устат командасы, бизде Notion'да азыр тандап атышат шаблондорду. 17 шаблон болуптур. 2 адам тандай элек. Бүгүнкү деп дедлайн койгонбуз 3 күнгө. Бүгүн кечке чейин экөө тандап калсаң, Zoom'дан жолугуш өткөрөбүз. Discord'га жибергиле деп атам, бирок жибергиле элек азыр. Ошо. Рахмат.
Ким улантат? Гүлназ, силерде кандай болуп атат иштер? Балага, Озого, кыргызча чыгып алды. Саламатсыңарбы, жаңы эле мен сүйлөп баштайын. Гүлназ. Мен немемин, Башаттан. Гүлназчы, Башатта Ооба, хорошо эми сүйлөдүңүз. фамилияны жазып коюшум керек экен, шашып эле кирип келгем да. Баарыңарга саламатсыңарбы? Биз көчөнү Башат команда менен ошо эме 3 спринттин биринчи чогулушун жасадык. Ошо чогулушта өзүбүздү эме скрам мастер дайындап, протоколдорду ким жазат деп, анан ошондой эле Instagram боюнча эметип чечишип алдык да, эмне кылалы деп. Ошо анан Instagramда ошо эметип жардам берчилер чыкты. Ошо дизайн боюнча жаза берем дегендер, анан текст боюнча, анан видео боюнча деп, анан негизи ошо Башат командасы өзүбүз ошо контент боюнча жалпы жардам бермей болдук. Андан тышкары ошо скрам мастерибиз Нургүл Бекишова болуп дайындалды. Анан азыр ошо шаблондорду издеп чогултуп атабыз. 4-күнү кайра ошо чогулган шаблондордун үстүнө кайра иштеп, эмесин бизге эме дал келгенин тандап, анан кайра 5-күнү ошо WordPressке жүктөйлүү деп атабыз да. Бизде азыр ушундай, анан көчөнү эме деп ошо Trello'ну текшерип атканда эме бар экен агай, жана YouTube'дун видеосу боюнча сиз Алам командасы менен сүйлөшүп көрөм деп кирсеңиз да, анан ошо кандай болду, сүйлөшүүлөрүбүз кандай, ошону токтоп кетели дегенбиз. Рахмат. Раз анча уже 3-4 күнү СММ жөнүндө сүйлөшүп, баягы СММ проблема чечилди окшойт, СММ группасы ачылды, Telegram толтура СММщиктер бирди, өлө кипиш болуп атат ал жакта. СММ командасы эле бар кипиш болуп, баарына задание берип, баарын тепкилеп. Мага уже СММ командасы келип бизди ушинтти деп айтышат. Молодцы, иштеп атасыздар, жакшы. Ошо менен токтоп калбай, силерге кийинки тапшырмаларды бере берейин. СММ командасына жумушуңар ас болуп аткан турбайбы, аябай. Кавычкада. Бизде Telegram канал бар эмес, сиз ошону арасы туура кылдыңыз, немегечи, дайджест чыгарып атканда, дайджестти чыгарбай жака биздин Discordко, именно Telegram каналдын немесине берип, ссылка берип. Эми дагы дайджест чыгаргандан кийин, или дейли чыгаргандан кийин, ошол Telegram каналга ссылка эмес, ошол постко ссылка берсеңиз, анда вообще сонун болот да. Билесизби, постко ссылка берген? Жок, постко ссылканы бергенди билбейт экенмин. Ошо көчөнү ойлондум да, постко ссылка беришим керекпи же Telegramдын өзүнөбү депчи. Анан азыр Telegramда аз эле киши катталууда, мейли общий эле бере берейин дедим да. Анда бүгүн постко берип көрөйүн да, өзүм чукулап карап көрөйүн, болбосо сурайм. Сиз десктоптон, компьютерден чыгасызбы же телефондон чыгасызбы? Көчөнү мен телефондон чыктым да. Эмеден десктоптон чыгыш керекпи? Жок, если телефондон чыксаңыз, ошол посту басып турсаңыз, анан неме чыгат. Өзү эле чыгабы? Окошко чыгат, окошкодо копировать ссылку на пост дегенде бассаңыз, пост. Хорошо. А если компьютерден чыксаңыз, оң жагында share поделиться деген немеси бар да, иконкасы. Ошону бассаңыз, ошол жактан дагы бул жактан копировать ссылку деп чыгат да. Ошону жиберсеңиз болот. Хорошо, бүгүн өзүнө коем. Немеден сурап көрүш керек. Кимде телеграмщиктер бар бизде депчи. Инстаграмщиктер бар, телеграмщиктер да бар да. Жалаң телеграм каналда, группаларда отурганча. Анан ошолорду таап, ошолорду чакырып, ошолорду айтыш керек. Давай биз телеграмды таратып баштагы депчи. Или, допустим, Инстаграмга чыгып аткан посту дагы жазсаңар болот да, типа, если силерге бияктан оор болуп атса, там Телеграмга бөлүшүңөр керек. Ошо Телеграмда кошуп кетип турушуңар керек акырынданчы. Анткени кээ бирлерге окугандар Телеграм группаны окушат да, Инстаграмдан эч ким окубайт эмеспи. Инстаграмдан сүрөт көрүп, анан сүрөттөн окуп тексттерди. Анан биздин основной текст окуган жагыбыз Телеграм да. Бул и так эле дайджестке чыгып атасыз. Эми 3-чү тапшырма бизге Facebookка страница керек. Facebook'ta da aябай көп адамдар отурушат да, кыргызча сүйлөгөн. Аудиторияда аябай чоң Facebook. Ошол жактан Facebook страница ачыш керек. Сиз Facebook страница ачып көрдүңүзбү?
Мен өзүмдүн эле личный страничкам бар, и то аны мындай активно колдонбойм да. Аккаунт емес, страница. Жок. Бизнес страница. Жок, такыр ачып көргөн эмесмин андайды. Ошондой немелер да бар. Ачык көргүңүз келеби? Үйрөтүп же бирөөгө берели. Аны мен эмете албайм го, агай мен жетишпейм го эмеге, Facebookка. Бирок аны издейли десе кайра издейбиз да азыр эметип бир четинен Instagramды жаңыдан эметип келатсак. Эметип көрөлү, сураштырып көрөлү, ошо биздин эле эмеден Instagram, SMM, Telegramдан сурап көрөлү, балким билгендер бар да. Анда Instagram группа, биздин SMM группадан бирөө сурап көрүңүз. Ким Facebook'та отурат, Facebook'та кандай иштейт, Facebook'тан страница ачып көрдү беле деп. Facebook'тан страница ачса, ошол биздин там издемилге деген немелерин коюп, логотиптерин коюп, немелерди оформить этип туруп, анан Ерболго тапшырма бериш керек. Ербол тиги Telegramга чыгарбадым беле дайджесттерди, ошонун баарын Facebook'ка чыгарып жатчы. Анан сиз ошондо Instagram'га, анан Facebook'ка текст жазып турган болосуздар. Хорошо, агай. Вот, анан видео боюнча. Что-то биздин видео продакшныбыз неметип атат. Креатив жетишпей атат бизгечи. Идея деген биз өзүбүздү акырындан көрсөтүп башташыбыз керек да. Өзүбүз сүйлөп, өзүбүз айтып берип, сиз аудио менен айтып берип атпайсызбы? Ошону мисалы видео кылып айтып бергенге үйрөнүш керек да. Анан опять же андай тартыш үчүн баарыбыз Бишкекте болушубуз керек болчу, офлайн отурушубуз керек болчу. Анан бирөө камераны карап, оператор карап, анан сен мындай түш деп тартып алмакпыз да. Анан айла жок, биз баарыбыз онлайнда отурабыз. Бирок ошол эми онлайндын технологияларын колдонуп тартып көрүшүбүз керек. Эки момент бар. Кантип жасайт муну? Биринчиси бизге оор видеого бирнеке деп айтышчы. Ошондуктан биз ошонун сценарий текстин жазып алсак болот. Ким эмне деп сүйлөйт? Бир предложение мененчи. Или аргумент деп неме сценарий жазып койсо болот. Саламатсызбы, менин атым Азамат. Мен ушул Күздемирге алып баратам деп бул менин сөзүм болот да. Андан кийин башка бирөө сүйлөйт. Менин атым Гулира, мен ушул долбоорду алып баратам деп. Ушундай сценарий жазып алсак болот. Анан ар бирөөнө бөлүп берсек болот да. Жатта ушуну айтып бересиң камерага депчи. Анан баарыбыз либо Zoom'га чогулабыз, ошолор сүйлөгөндөр. Анан видеолорду включать этип туруп, ошол сөздөрдү айтып беребиз да. Ошондо типа как флешмоб видео сыяктуу болуп даяр болуп калат да. Ар кандай кызыктуу форматта. Же болбосо ошол эле беребиз, анан ар ким өзүнүн телефонуна кармап туруп сүйлөп айтып берет. Анан ошонун баарын чаптап туруп, анан немеге чыгарып коебуз. YouTube'га чыгарып коебуз. Ошондой форматта биринчи. Экинчи формат типа Кажы Кужунун кыскача версиясын жасасак болот да. Кажы Кужу эмес, эми любой башкача бир ат ойлоп таап, бир ведущий ошол типа интервью сыяктуу или мындай сүйлөшкөн сыяктуу алат. Ошол активдүү иштеп аткандар мененчи. Zoom'дан видео включать этип туруп, саламатсызбы, кандайсыз, денсаулыгыңыз кандай, жакшыбы? Канти өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетиңиз, өзүнүн жөнүндө тааныштырат. Мен мындай, мынча жакта жашайм, мынча балам бар. Мынтип иштейм, мурда мынтип иштечимин, азыр болсо көчүп кетип мынтип үйдө отургам, анан ушинтип Айдана Өмүрбаеванын немесин көрүп калдым, или башка бирөөнүкүн көрдүм, анан ушинтип келечекте окуп атам, анан ушинтип Күздемирге келип, Күздемир жазып атам деп айтып берет да видеогочу. Ошондо ар бирөөнүн кыскача историясы болот. Ошону дагы видеого мынтип чыгарсак болот да. Анан ошолорду акырын-акырындап чыгарып, үйрөнүп баштайбыз да видео немен сүйлөгөндөрдү, видео сөздөргөндөрдү. Бул дагы бир чоң оор процесс. Ошондуктан биздин YouTube канал азыр мынтип турат да, эчтеке болбойчу. Анан ошол нерсени Nomad List'еге мээрим бош керек. Баягы немеге тоого барып келишпедиби? Арукелер болуп, team building кылып. Ошолор видео тартып жиберипти мага. Бирок алар дагы мындай кичине насколько колдоно алабыз билбейм. Бирок ошону мен азыр неме Instagram биздин немеге жиберип көрөйүн видеолорду. Ошону ошол жака колдонолу, либо аны монтаждап туруп, тоже YouTube'га чыгарып койсок, анонска. Ошондой ойлор. Түшүнүктүү агай. Бул эми не срочно, просто как ойлор, идеялар эстеп калсаң болот, анан если что, ким кызыктуу болсо, алып жазып баштаса болот да. Рахмат.
Рахмат агай сизге. Жаңы кишилер кирип калыптыр. Дагы ким сүйлөйт? Саламатсызбы, мен суроо берсем болобу? Болот. Жана кечээ бизге список бердиңиз го, ушул бу долбоорлордун проекттери чыгыш керек, all project деген страницага депчи. Ага. Ошону биз контентин биз толтурабызбы же аларды чакырып силердин проектиңерди түшүндүрүп ушул жака жазып загрузка кылып кеткиле дейбизби? Ашаргабы? Ашарга. По идее, алар өзүлөрү толтуруш керек да. Бирок алар пока что түшүнбөйт кантип толтуруш керек экенинчи. Жок, биз формат эмне структурасын көрсөтсөк. Вот. Ошондуктан силер аларды неме кылышыңар керек, саппорт кылышыңар керек. Давайте силер текст жазып көргүлө, анан биз силерге жардам беребиз ошол текстти жакшыртууга депчи. Анан азыркы как раз мына күз демилге болуп аткан биз биринчи чыгаралы деп атпайбызбы? Ошолго текст жазыш керек да биринчи. Опять же, неме күз демилдин сайтында кичинекей текст бар, балким ошону колдонсок болот эле. Ага дагы добавлять этебиз, кандай форматта, кандай структура. Анан силерге беребиз. Силер айтасыңар, ушундай жарайт, ушул иштеп кетет эле. Жок, бул вообще жөнөкөй болуп калыптыр. Силерге мындай тону башкачараак болуш керек, фокус башкачараак болуш керек десе, силер как бы неме берип турушуңар керек да, фидбек берипчи. Анан мен ойлоп атам, видео тоже видео жасаш керек. Типа видеосу жок болсо жакшы болбой калат го, компанияныкы. Видео менен жасалган жакшы компаниялар болобу? Көбүнчө страницаларда ошо ознакомительный эмелери, видео дагы бар да. Видео, фото бардыгын жүктөсө ошондо успешный боло тургандай да. Анан видео форматында ойлоп атам, мисалы күз демилге мен сүйлөп берсем, бирденке депчи, айтып берип историясы кантип башталган деп. Анан кийин биздин болуп аткан процесстерди Гүлира Калыкова тартып берсе, ушинтип биз ноушнда отурабыз, неме кылып үндөрүн кылыпчы. Анан кийин жанагы тарткан адамдар өзлөрүнүн видео тарткандардын ортосуна кошуп, ошолордун баарын склеивать этип бир видео жасасак, анан алдына текст жасап туруп, анан сурайбыз биз ушул реализация кылыш үчүн ушунча акчаны чогулталы деп атабыз депчи. Анан компаниянын дагы обратный сторонасы биз неме бериш керек да, вознаграждение. Да. Ошондо ойлоп чыгабыз да, мисалы күз демилгенин атынан эмне вознаграждение бере алабыз? Тоже вопрос да, ошолорду как бы вознаграждение теманы ошол жазып аткан проекттер вообще билбейт да пока что, компания кантип иштейт. Ошону бизге алар менен сүйлөшүп отуруп, бир команда болуп, давайте чогуу ойлоп чыгалы, брейншторм кылып, кандай вознаграждениени кыла алабыз деп ошолорду чогуу жасашыбыз керек да. Хорошо. Бирок вообще бул неменин жумуш эмес болчу да, по идее. Ашарды жумуш эмес, Ашар платформа, калгандар өзүлөрү жасайт да. Бирок биз как бы так эле бир лодкада болгондуктан чогуу жасаганга тоже аракет кылабыз. Силер так эле уже көп изилдөөлөрдү кылып койдуңар. Хорошо. А дагы бир суроо башар бизден дагы ошо ознакомительный эме сурашыптыр. Аны дагы видео тартып жиберелиби же слайд кылып түшүндүрүп айтып кетелиби Ашар жөнүндө? Биринчи посту Ашар жөнүндө кылабыз деп айтышты да. Вот, Ашар жөнүндө теперь. Ашардын өзүнө опять же финансирование жетпейт. Жанагы кээ бир моменттер бар да. Допустим, биз программист чакырышыбыз мүмкүн, бэкэндтерди настройка кылып, если биз ойлосок, жок, ушул жака неме функционал керек десе, биз ал функционал жасай албай калсакчы. То же самое өзүнүн запуск кылганына деле. Агай кечиресиз, сөзүбүздү бөлүп атам, бирок эме Миржаз эмени Сайкал эже жазганды сурап атасызбы азыр, Башат деп? Ооба. Азамат агай бул эме кичине башкачараак да, эме көчөнү Инстаграмдын постуна сурап атышат. Жок, Ашарга сурап атат. Ашар краудфандингке. Жок, ошо Башат деген Инстаграмга чыгарат экен да, биздин чыгарабыз деп эме тексттерди сураганда. Окей. Ошону сурап атат азыр, ошондуктан кичине башкача болуп кетти. Сайкал эже сурап аткан нерсени силер прям аябай дотошно чоң бир проект жазгандай эмес эле, силерде так эле толтуруп немелер бар, материалдарчы. Ошону эле компоновать этип туруп берип койгула, тексттерди. Мына могул текст, бир сүрөт, эки сүрөт кошуп туруп, ошол проект болуп аткандагылар скриншот кылып бересиңерби, же болбосо
минимальное требование скриншот, а если силерде там сүрөт тартканга мүмкүнчүлүк болсо, просто бирөөңөрдү өзүңөрдү сүрөткө тартып алып, компьютердин жанында иштеп аткан жериңердечи, или там ашар деп жакшы текст баракка жазып туруп колун кармап туруп биз ашар жазып атабыз, как бы фиктивный сыяктуу болуп, или башка адамдарды кошуп туруп, даже өзүңөр эмес болсоңор делечи, жаныңарда бирөөлөрдү кошуп туруп, чын адамдарды сөөгкө тартып туруп, ашар иштеп атабыз деп астына storytelling там бир текст жазып койгула, жөн эле отуруп эле от руки дегенин мындай кол менен эле любой нерсени жазыпчы, силер процессиңерди билесиңер да ичинде эмне болуп атканын. Биз ушинтип күнүгө жолугуп атабыз, тигил бул жазып атабыз, ушундай проект жазып атабыз, проект мындай деп даже текст алып коюп туруп берип койсоңор эле уже Инстаграмга пост чыгып калат. Бул болсо ашарды заранее ашардын өзүнүн Инстаграм чыга электе, заранее ошол нерселерди берип коюш да, чтобы силердин проектиңер дагы Инстаграмда мелькать этип турсун да. Алар ошентип деме кылгантар. SMM компания, SMM контент кылгантар да. Инстаграм. Макул ага, рахмат. Мен сизге ашарды немеге краудфандинг компания кылып чыгарганга айда өттүм. По идее, ошол SMM'де да бизде асележе келгенде көчөдө сүйлөшүп атпакпы, кайра SMM сүйлөшүп атабыз. Ошол маалыматтын баары бар, келип эле алып алсаңар болот дегем да. Анан чөтө ал жагы иштебей атат, ошондуктан ар бирөө өзүнчө типа даярдап берген сыяктуу. Даярдап берген жатат да, бирок опять же, прям буну кечке отуруп даярдабай эле, бир киши эле отуруп туруп эле эмне болуп аткан процессти жазып туруп чыгарып койсо уже даяр болуп калат. Бизге ошол жардам берет. Дагы суроолор. Daily эмне кылып атасыңар? Кандай иштер болуп атат? Гүлназ Алагозова жетпей атасыздар, сүйлөй аласыздар. Жакшы болуп атат. Саламатчылык. Мен Гүлназ Алагозова, кыргызча психологиядан биз кече күнү жаңы скрам мастер тандаганбыз. Так, микрофонуңар болбой акылды окшойт. Ыргып. Мен угулбай атам. Мен угулуп атам, Бир, эки, үч. Угулуп атасыз. Гүлназ болгон. Окей. Келгичекте кайта берейин. Кече мен домендерди ары бери ыргытып атып, кечке ошол менен шайбет окшойт. Ошон үчүн азыр силердин временно Notion'дагы страницаңар интернетке чыккан иштебей турат. DNS-тер обновлять этишекте да убакыт керек экен. Мен тиги WordPress койгон сайттарга DNS ыргытып, анан кайра ыргытып атып, ортосунан SSL дегенди кошом деп атып, эметип калды да. Ушундай технический неполадка болуп калды. Скорее всего, бүгүн в течение дня уже баары иштеш керек. Силерге баарыңарга WordPress-тен ачкан сайттарга доступ берип, Telegram группаларыңарга ыргытып койдум. Если кимде ким албаган болсо, значит силерде либо Telegram группаңар жок, либо анча активный эмес болупсуңар, ошон үчүн силер пока арт жакта турасыңар да. Анан менден сурасаңар жооп берем. Ошол WordPress-ке кирип эле баскылап көргүлө. Көнүпсүн. WordPress кандай экен. Записи дегендерди басып, страница дегендерди басып, настройкаларды карап, кандай настройкалары бар. Баарын эле баса бергиле. Коркпой эле. Бүт бар немеси бэкаптар бар. Если бузулуп кала турган болсо да оңдой калабыз, бул болсо кытабыз. Варианты. Dev разработка варианты, чтобы силер үйрөнүп алгыла, көрүп алгыла үчүн. WordPress кандай болот. Скорее всего, если силер IT-де кала турган болсо, 100% WordPress менен иштеген проекттер чыгышы мүмкүн. WordPress ичинен 60% интернетте. Так что күнү бергиле. Жакшы мүмкүнчүлүк.
Так, дагы ким сүйлөйт? Колуңар көтөрүп сүйлөөр беле. Гүлира, саламатсызбы? Сөз сизде. Саламатсызбы агай. Менде суроо. Сиз китепчиге ошо ссылка жибериптирсиз. WordPress экен, бирок ал ачылбай жатат. Бир аз күтүшүм керек ошондо. Notion ачылып атат. Сиз берген ссылка ачылбай эле. Меники ачылып аткан вроде. Агай биздики да ачылбай атат. Бүгүн ачылбай калдыбы? Ооба, бир ачылган. Жана эртең менен ачылган, анан азыр вообще ачылбай атат. Мен кайра бузуп салдым окшойт анда. Так. Точно ачылбай калыптыр. Хорошо, анда буну пока унута тургула. Мен DNS-терим дагы бузулуп калды. Компьютерге жеткенде дагы бир жолу карап көрөйүн. Эмне болуп атат? Макул, рахмат. Программерский немелер болуп атат. Неполадкалар болуп атат. Технический жагынан өлө интересный кылдым да бир четичи. Cloudflare деген серверге то есть GoDaddy'den домен сатып алып, аны Cloudflare'ге көрсөтүп, Cloudflare'ден Midfalt'ка көрсөтүп, экөөнү. Ошондо Күзде менин сайты Cloudflare менен тиги немени Notion'да карап калат. Dev Күздеми болсо, через Cloudflare Midfalt'ка барып, хостингке барып, ошол биздин под домендердин немесине чыгып керек болчу. Бирок где-то что-то пошло не так. Эртең менен кетип баратканда тиги Күздемилер ызычуу салып ийгенде барып кайра перенастройка кылып койгом да Күздемиде. Ладно, другой вопрос, чечип алабыз. Саламатсызбы, суроо берсе болобу? Болот. Жердештер деген проектиге 2-3 адам кошулса го дагы чогулупчу. Ошолор чогулуп жердештер Notion сайты жасашыбыз керекпи? Жердештерде кошулуп атат адамдар, мен кечээ дагы кадыдан алып кошком. Так, азыр карап көрөйүн. Так, Гүлиза Сайдамат кызы, Жээнегүл Баева, Сайкалача. Ушулар кошулду жердештер, анан сиз, анан дагы башкалар болсо, силер ошолорду командадан чогултуп, биринчи Notion'да доступ берсем. Или доступ барбы Notion'да? Notion'га доступ бар, ооба. Агай жанагы Сайкалача да бизге кошулдубу жердештерге? Кошулду, ооба. Биз деген кадыдан алып барып. Тиги бул орг жердештерди айтсам, ал жакта башкалар жүрөт го катталып. Эльвира Баймурзаева. Ошолор менен байланышып, ошолорду дагы түрткүлөп, анан Zoom ачып, таанышып, сүйлөшүп, ким болуп иштебейт, ким активный болот, жана активныйлардын мониторинг немелер, страницаларын ачып, ошолорду отметка кылып, анан сүрөттөрүңөрдү ким кошулса сүрөттөрүңөрдү кошуп, өзүңөр жөнүндө мүчөгө кошуп койгула деген. Биринчи спринттеги процесстер жасай коюш керек, биринчи командадан чогултуп ким иштейт. Сайкалача менен байланышалы да, биринчи алда команда мүчөсү да турабы? Ооба, бирок если силерде командаңар жетиштүү болсо, Сайкалачаны пока көп тийбей койсоңор болот да, анткени Сайкалача өзү келечек дизайнда анан башатта жүрбөйбүт. Анан өзүңөр аракет кылып көргүлө, если совсем болбой атса, анда Сайкалачаны да кошо алсаңар болот. Анткени Сайкалачада жардам берем деп. Notion түзүү биринчи, анан жердештерди силер түшүндүңөр, или жакшы, пока вопростор барбы? Ооба, сиз айттыңыз го, чөйрөдөгү, азыр чөйрөгө кирип көрдүм да, чөйрөнүн сайтындагы жасасаңар болот дедиңиз, анан аларды Notion'да жасаган да турабы? Ооба, биринчи сайт жазаардан мурун ошого текст жазыш керек. Ооба, азыр мен кирип текст жазып атам, аракет кылып Notion'га карап койсоңуз, анан текшерип. Хорошо, карап көрөйүн. Саламатсызбы. Саламатчылык. Ошо жердеш боюнча кичине маалымат бере кетесизби? Жердештер деген Discord сервер болот. Ошол Discord серверинин ичинде дүйнө жүзүндөгү жашаган кыргыздар кирип сүйлөшөт. Кыскача айтканда.
Анан албетте киргенде разделдер болот. Биринчи, конечно, таанышуу, ким эмне кылат, каякта жүрөт. Анан категориялар болот. Категориялуу мамлекеттер, мисалы Германия, Россия, көп немелер бар, кайсыл мамлекеттер, там Объединенные Арабские Эмираты, ичинде болсо шаарлар да, Германиянын шаарлары, там Россиянын шаарлары, Москва деп. Анан ошо Москвага киргенде, Москвада жүргөн жердештердин бытовой вопростор да, типа Москвада эмне болот? Обычно язычылар Москвада го. Ошол вопростор ичинде жазышат да, допустим. Или инициативалар жазылат, типа мындай кылалы, чогулалы, биригели дегендерчи. Ошондо ошону түшүндүрө турган текст керек да. Сайтка киребиз, ошол сайтта текст болот. Урматтуу биздин дүйнө жүзүндө жашаган жердештер, биз ушундай атайын ачып атабыз, келгиле, чогулалы, биригели деп өлө мындай неметкенчи, патриотический сөздөр менчи. Кыргыз жери үчүн, кыргыздар үчүн, Кыргызстан үчүн ура кетик деген сыяктуу өлө тексттер болуш керек. Анан ошол текстти адам окуп туруп, о, сонун жер экен, мен да катталайын деп катталат. Катталганда эң эле жөнөкөй форма, аты жөнү, кайсыл шаарда жашайт и телефон номери да, даже почтасы керек жок. Анан биз ошол телефон номеринен карап туруп текшеребиз да, бул точно ошол жакта жашайбы, анткени код номер бар да мамлекеттик. Ошого WhatsApp'тан жазабыз, WhatsApp'тан Discord'ко ссылка жиберебиз да. Анан ошол кирет. Ичинде только чет өлкөдө жашаган кыргыздар да. То есть Бишкекте, Кыргызстанда жашагандар жок ичинде. Түшүнүктүү агай, рахмат. Агай, биз ошол жерде сайтты жасаганда WordPress'тен да жердештерге сайт жасайбыз да? Ооба, жасайбыз. Опять же, жөнөкөй эле сайт болот. Бир чоң лендинг пейдж. Ал жерде мен навбарга ошентип бөлүп салдым да. Ал жакта баягы суроо жооп, өлкөлөр, анан кийин жаңылыктар деп, анан маалыматтар деп баягы жердештердин жолугуштургандары жөнүндө маалыматтаргачы, же болбосо за границага кантип кетсе, кандай программалар менен кетсе, ал жакта жердештердин чогулуп кандай комьюнитилери бар, ошол жөнүндө да маалыматтар. Интернет өчүп кетти. Түшүндүм. Бизде деген Каран деген проект бар. Аны дагы эме алып барат болуш керек. Жок экен. Каран деген проект бар. Ошол Каран деген проектте чет өлкөдөгү немелердин, мекендештердин жаңылыктар чыгып турат да. Ал ошо как раз немеге арналган да, СМИге арналган, средства массовой информации болуп чыгат. Бул жакта только ошол немеге арналган да, то есть немелер группасы болот, ссылкалары болот. Ошол жакта уюмдар, посольство, там консульстволордун телефондору, горячая линия, бирдеке болуп калса каяка чалыш керек. Анан жанагындай суроо жоопторду биз Notion'дан ачабыз. Сайтта болсо мындай эле лендинг пейдж болот. Кооз лендинг пейдж, бул эмне жөнүндө, кантип кызыктыруу жөнүндөчү. Анан ошол жердештерге тиешелүү суроо жоопторду чыгышы мүмкүн. Мисалы, мен Германияга кантип барсам болот деген текст эмес. Сен эгерде уже Германияда болсоң, кантип өзүңө сим карта алсаң болот, или виза вопросторду каяктан чечишиң керек, каяка барышың керек, или документтер кантип подавать этилет, ошол адамдар, жаңы келген адамдарга, ошолорго да, или келе тургандарга эмес. Келе тургандарга башкача проект керек. Или ошолор ичинде отуруп, анан өзүлөрү проект жазып алса, ошолор проекттерин просто ссылка берип турабыз. Если силер келе турган болса, мына ошол жака барасыңдар, жака барасыңдар депчи. Бул жакта ошол чет өлкөдө жүргөндөрдүн көйгөйлөрүн чече турчу бир проект. Агай, ошондо жердештер жөнүндө маалыматтарды биз жаңылыктарды жердештерге киргизбейт экенбиз да? Ооба, жердештерге кирбейт. Ал Каранга өзүнчө керек, ал өзүнчө проект. Биякта чисто нетворкинг кыла турган платформа да. Башат сыяктуу келе жөнүндө ошол нетворкинг кыла турган нерсени управлять этип, ошолорго немелерди жасап беребиз. Чөйрө сыяктуу кылып жасап беребиз да. Жардам катары болот экен да жердештерге.
жердештерге жардам катары, коммуникация катары да. Ошолордун баары бир жерде отурат. То есть если адам Германияда жашап или Россияда жашап кирип алса, то сразу бүт мамлекеттеги кыргыздарга доступ кылат да. То есть биз азыр Америкада кыргыздар кантип сүйлөшөт билбейбиз да, анткени алардын өзүнүн WhatsApp чаттары бар да, жабыкча. Алар өзүнчө чогулуп алып сүйлөшө беришет да. Биздин да толтура WhatsApp, Telegram группаларыбыз бар да, Германияда жашагандар тоже отуруп өзүнчө сүйлөшө беребиз да. Бирок мисалы Москвада эмне болуп атканын билбейбиз да. Алардыкы өзүнчө. То есть ар ким өзүнчө жүрө берет жыргапчы. Ошонун баарын чогулта турган Discord сервер, чтобы кирип, давайте бири-бирибиз менен сообща иштейбиз деген сыяктуу да. То есть, конечно, если локальный вопростарда чечебиз, бирок глобальный вопростарда чогуу чече кетели депчи. Анткени жанагындай чоң кризистер болгондо бизде ушундай неме жетишпей калат да, коммуникация жетпей кетет да. Анан ар бирибиз ызы чолуу өзүнчө иштеп жүрө беребиз. Ошол чогуу бир Discord серверге кирип, жанагындай everyone деп жазганда, что баарына кетсин или там here деп туруп өзүнүн локальный вопростарын чече бересиз. Бизде деле ага мен өзүм Москва шаарында жашайм да. Бизде деле ошо сиз айткандай өзүбүздө ар кимде чат бар да, группа бар да. Ошакта талкуулар болот. Ошондой жердин баарында мындай бир жерге кирип туруп баарында бар неме, Facebook бар ошондой. Бирок опять же Facebook'ты ачсаң, конечно, итибай чотубай да кирсең, толтура жаңылыктар аралашып кетет да. Какаша болуп кеткен. Ошолорду акырын мындай өзүнчө активныйларды, инициативныйларды мынтип чыгарып кетет Discord'ко. Discord'тон отуруп сүйлөшө беребиз да. Ошол эле азыркы күз демилгенин ичинде болуп аткан процесстер жазса болот да. Давайте Zoom кылабыз, таанышабыз, ким эмне кылып атат, кандай проекттер жазсак болот. Ошол жактан өзүбүздүн проекттерибизди айтып беребиз. Ушинтип жердештер биз ашар жасап атабыз. Кандай дейсиңер, ушинтип IT жагынан жазып атабыз деп. Или, допустим, келечек дегенде ачылып калса, тоже мындай келечек деген ачылып атат. Скорее всего, ар чет өлкөдө жашагандар уже өзүлөрүнүн проекттери бар да. Аларга дагы платформа, площадка керек. Биз ушундай жасап атабыз, биз ушундай благотворительность кылып атабыз, ошака жардам берип атабыз деп, чтобы бири-бири менен коммуникациялангачы. Ушундай. Андан эме агай, ошо сурайын дедим эле, ошо Discord'то болот деп атпайсызбы, мамлекеттерчи жазылат деп. Анан ошол жактарга веткаларды ачса болобу, допустим. Москва шаарынын веткасын, мисалы үчүн, ар кайсы эмелергечи, суроолорго жооп ала тургандай. Мисалы, жумуш деп өзүнчө ветка ачып, дагы башка кайсыл нерсе, үйдө деп башка нерсесин ачса, ушундай кандай болот дейм да. Ооба, ачса болот албетте. Демек ошол неме запроска жараша, анан ошол команда, биздин команда ошондой веткаларды ачып, ошолорду управлять этип турат да. Мисалы, киргенде жалаң реклама болуп кетпеш керек да. Telegram группа реклама болуп кетет го. Агай, анда бул сайт, бул жерде сайтында модераторлор отуруш керек экен да постоянно. Модераторлор отуруш керек, ошол модераторлорду табыш керек, ошол процесстерди коюп бериш керек, түшүндүрүп бериш керек, ушундай нерсе, бизге ушундай модератор керек, или ошол активисттер келсе, если активный болсо, сиз ушунун каналда модератор болбойсузбу деп, анан аларга роль таап берип, бизде да бар эмеспи ошондой Discord'то ролдор. Модераторлор деп роль жазап, алардын өзүнчө группасын ачып, аларды движняк кылып, ушинтип ошолордун баарын настройка кылып, акырын менен өнүктүрүп, ушундай комьюнити кылып коюш керек да. Анан ал жактагыларды чакырып келип ар кайсы проекттерге, ал жактан бирөөлөр кыйындар чыкса, типа мен ушундай долбоорлор жасайм, мага ыктыярчылар керек, жардамчылар керек десе, жүрү чөйрөгө деп аларды чөйрөгө алып келесиң. Уже чөйрөдө уже баары бар да. Чөйрөдө уже Кыргызстан менен аралаш да. Анан алар келет, мен ушул Калифорниядан келдим, Америкадан ушинтип жердештер деген бар экен, ошол жактан уктум ушул чөйрө жөнүндө. Ошол жакка келдим, менин атым мындай, Калифорнияда 10 жылдан бери жашайм, айтиде иштейм, ушул бир аз акча болду эле, бир проект жасайын деп аттым эле, кандай дейсиңер дегенде чөйрөдөгүлөр келе калат. Давай чогуу жасайбыз, бизде ушундай проекттер бар эле, идеясы бар эле, давайте чогуу жасайбыз. Чогуу жасап баштап атам. Деп ойлоп атам, кандай болот билбейм. Көрөбүз да, как раз элер.
мен болосуңар. Карап турасыңар кандай болот ошонун баары. Азамат агай, ушул проекттин баарын сиз ойлоп чыктыңызбы? Как бы мен прям ойлоп идея таап чыккан жокмун, анткени андай запростор уже бар да. Неме интернетте жүрүп байкап жүрсөң, көп запростор окшош или көп идеялар окшош да. Өткөндө бир немеден да айтты окшойт, ушундай стартап чыгып атыптыр. Ошон биздин проекттин бирөөсү стартапка бербейлиби депчи. Жок, биздин проекттердин баары уже бар, көп жердечи. Стартап эмес да, эч кандай жаңы идея эмес. Просто ошону жасаш керек да. Анан вопрос мындай да, буну жасап атканда буга аябай көп ресурс кетет. Анан бул сразу мындай выгода алып келбейт да. То есть сен көп убакыт кетиресиң, көп күч кетиресиң, бирок ошо менен байып кетпейсиң да, эле акча таба албайсың да. Анткени булар как бы коммерческий невыгодный болушу мүмкүн, эле вообще кызык эмес болушу мүмкүн да. Андан көрө ошол күчүңдү там саясатка жиберип, депутат болуп, анан барып коррупция кылсаң оңоюраак кетет да. Бул нерсе кичине оорураак да. Анан менин оюм ойлоп аткам, жасап көрүш керек депчи. Жасап көрүш керек, анткени бизде мүмкүнчүлүк бар жасап көргөнгөчү. Анткени айтыны жакшы билебиз, ошол процесстерди көргөнбүз. Анан мисалы келечектин процесстерин бияка да колдонсоң болот экен. Ошол проблемалар окшош экен, бирок башкача бренд кылып, название кылып, ошолорду жасап көрүп, анан башкаларга предлагать этип айтып көрсөң болот экен деп ойлоп көрдүм. Давай ошо идея барбы депчи. Анан көптөн бери ушундай идеяларды жасап көргөнгө аракет кылчумун жалгыз. Анан жалгыз жасаган оор да. Анан ошондуктан раз силер келип калдыңар. Анан силер дагы мындай более менее активныйсыңар. Анан көрүңөр да, силер бир идеяны айттым. Анан ошол идеяны түшүнсөңөр башында, анан силер макул, мен да регистрация кылып ошондой проект жасап көрөм, аракет кылып көрөм деп келдиңер да. Анан ошо мен да көрүп атам, силер да ошол аракет кылып жасап көрүп атасыңар. Пока что эч ким билбейт ошол иштейби депчи. Анан ойлоп көрдүм, давайте жасап көрөлү. Ничего же не теряем. Мисалы Discord өзү жазып койду, биз аны сатып алган жокпуз. Настройка кылып койсок эле элдер колдонот. Кызыктуу болот. Анан эң жакшысы ушинтип бир нерселер жасап кете берсең, бир жерден болбосо бир жерден выгодаң жакшы түшүп калат да. Анан сага жакшы адамдар менен таанышып каласың, жакшы компанияларга кирип калышы мүмкүн, жакшы жумуштар таап калышы мүмкүн, же ошол адам менен достошуп каласың, конок болуп, тааныш болуп, аябай кызыктуу да. Мисалы азыр баарыбыз онлайнда отурабыз, бири-бирибизди как бы уже жакшы таанып калдык да. Анан скорее всего көп бир убакыттан кийин бири-бирибиз менен жолугуп калышы мүмкүнбүз да, бир жерден жолугуп, там үй бүлөлөрүбүз менен таанышып, үй бүлөңөр жакшы экен, давайте достошобуз, жакшы болобуз деп. Ошентип жашоо кызык болот да. То есть мага ошол процесс кызыктуу да. Сен жөн отурбайсың, убакытыңды жөн кетирбейсиң да. Мен айтып, мисалы каяка кетиресиң, кантип жетишесиң дейт да. Мен мисалы мурда там көп сериалдарды көрчүмүн, баары сериалдарды көрөт да. Мен футболго кызыгам, футбол көрчүмүн. Тоже бирок көргөндө как бы прям напрямую полезно алып келбейт да. Убакытың кетет, бирок кызык алып келбейт. Азыр көп проекттер, көп немелерди көрбөй калдым, убакытым кетирбейчи. Типа, ладно, мен жөн обзорду көрүп коем, прям кечке отуруп футбол көрбөйм деп. Андан көрө мисалы силер менен сүйлөшөм, силердики долбоорлоруңарга жардам берем, силер менен ар бир жасаганда мага кызыктуу да, жашоо мага мындай кызыктуу өтөт. Вот. Что-то неме болуп кетти, узун болуп кетти жооп. Кипиш создавать ете берсең, бир жактан бирөө жакшы чыгып калат. Агай, сону түшүндүрдүңүз. Анан дагы бир суроо да, анан бул процесс ошо Discord ачылды. Андан кийин каким образом биз ошо адамдарга өзүбүз тартабызбы же реклама беребизби? Кандай болот бул ошо процесс, кошулуу процесси бул жака? Ошол сайт даяр болгондон кийин, ошол Discord даяр болуп, Discordдон уже адамдар отуруп акырындан кирип баштагандан кийин, биздин ичибизде эле уже көп адамдар бар да, чет өлкөдө жашаганчы. Ошолорду чакырабыз биринчи күз демилгенин ичинен. Ушундай биз ачтык, жердештер жөнүндө, давайте киргиле, биз ушундай процесстерди кылып атабыз, өзүңөр жөнүндө жазып көргүлө деп алар киргизебиз, жаздырып көрөбүз да, алар кандай оңой бекен, түшүндүңбү процессти деп. Анан ошол бир итерация кылгандан кийин бизде выход бар. Мен өзүм чет өлкөдө жашайм. Мен тегерегимде көп адамдар тааныйм чет өлкөдө жашаган. Анан мен чет өлкөдө дагы азыркы күз демилгенин ичинде жүргөндө эле активныймын да. Көп адамдар менен сүйлөшөм постоянно. Мисалы азыр 17-синде биз
посол менен жолукканга Бонго барабыз. Анан ошол жактан консульстводагы мени таанып калып айтты, давай сен бир 10 киши чогултуп бер депчи. Анан мен өлү активныйлардан 10 кишини чогулттум да, 10-15 киши чогулттум. Анан ошолор менен барабыз. Круглый стол сүйлөшүп, ар кандай саясат жөнүндө. Анан айтам, жердештер, давайте ушинтип отура бербей чогулбайлыбы деп. Алар да айтат да, давайте чогулбайлы. Баары эле жолуксун эле, давайте чогулбайлыбы деп сүйлөй беришет да. Айтам, ушундай платформа жасап койдук, келгиле ошол жака киргиле деп. Алар айтам, силер киргиле, айланыңар чөйрөңөр чакыргыла депчи. Хорошо деп алар кирет. Все, уже Германиядан акырын уже чогулуп баштайт да. Анан бизде мисалы Америкадагы менторлор менен выход бар да. Менторлор менен көп сүйлөшөбүз. Ошол Тимур, Бекназар, Айдан. Аларга айтам, биз ушинтип күз демилгенин ичинде ушундай проект жасап атабыз. Давайте силер киргиле, и ошол жактагы айлана чөйрөңөр чакыргыла деп. Анан алар чакырып өзлөрүнүн аудиториясын акырындап ошол жактан чыгарат да. Анан сен Москвада жүрөсүң, сен айтасың группаларга барып, биз ушундай ачып атабыз, аякта Германияда кыргыздар отурат, Америкада кыргыздар, давайте силер да киргиле деп. Силер кошосуңар. Вот, Гүлжира Караман Турциядан кошот, анан биз кажы кучудан дагы сүйлөшөбүз, ар кайсы немелер менен. Алар чакырабыз, алар кошот. Ушинтип анан чоң болуп калат да. Түшүнүктүү. Сарафанный радио. Анан албетте биз күз демилгенин ичинде акырын ошолорду пиар кылабыз ошон үчүн Сайкал эже долбоорлор келип айтат, силер долбооруңор жөнүндө жазып бергиле деп. Анан биз Инстаграмга чыгарабыз. Анан Инстаграмда дагы башка бир окуйт. Случайно окуп калат да, анан ушундай чогулуп атыптыр күз демилгеде деп. Алар кошулгусу келет. Алар кошулуп баштайт. Анан кыргызстандыктар ыйлап баштайт, бизди эмне кошпойсуңар, өзүңөр эле отура бересиңерби деп. Анан аларга болсо өзүнчө проект бар, Кыргызстан онлайн деп айтабыз, ошол жака кошулгула, ошол жака деп аяктан дагы. Анан кызыктуусу, ошол жердештер чогулат да баары Дискордкочу, бирок алар дагы Кыргызстандан төрөлгөн, Кыргызстанга жардам бергиси келип жүрөт да. Кыргызстан айылдарынан төрөлгөн, баары айылдардан төрөлөт. Анан ага айтабыз, ушуну силердин айылыңарга Telegram группа ачып койдук, ошол жака кирбейсизби, ошол жакта там жолугушуп кылбайсызбы, айтып бербейсизби, не обязательно Кыргызстанга келип, анан баарынын телефону бар, Телеграмдан видео басып эле там аудио басып койсоңор ошол болуп калат деп. Ошол жака чогултабыз, анан как раз KG онлайн деген группадан, проекттен алар баштайт. Окей, давай ошол Кыргызстан региондорун чогултуп баштайбыз, айылдагы депчи, айылдаштарын Телеграм группага чакырып баштайт. Точно ошондой эле проект да, только мындай зеркальный да, жакта жалаң четөрөкө деп болсо, биякта жалаң кыргызстандыктар да. То есть тоже бири-бирине неме кызыктуу да, ошентип бири-бири менен синергия болуп баштайт да. Сен кайсыл айылдансың? Мен Бишкек айылынданмын. Бишкек айылы. Хорошо. Бишкек деген да группа бар. Ошол Бишкек деген группага мисалы айтасың да, Бишкектегилерди кош ошол жак айландагы досуңдун Telegram контакттарын кош. Сүйлөшөбүз деп кыргызча да. Бишкекте отуруп сүйлөшүп атабыз, анан айтат, блин, маршруткалар 15 евро деп, 15 сом болуп кетет деп. Жок, Бишкектегилер мисалы көп орусча сүйлөйт да, бирок кыргызча сүйлөгөн группалар аз. Или почти жок десе да. Анан бирок кыргызча сүйлөгөн адамдар көп Бишкектечи. Даже 50%-тан да көбүрөөк болуш керек, эле жаңыланбы. Бишкек чоңойбоду. 50дөн да көп, 75% кыргызча эле сүйлөшөт. Вот, ошону ачып туруп сүйлөшөбүз кыргызча. Жакшы. Проекттер саяна чыкса, дагы 2 ай чыдай турсуңар, баары запуск болот. Анан көрөбүз 2 айдан кийин. Туура айтып турбузбу же туура эмес айтып турбузбу? Жөн негизи жакшы эле проект болчудай келечекте. Анткени бардыгын чогулта турган, бир жерге чогулта турган нерсе жок болуп атпайбы азырчы? Чет мамлекеттеги. Бир общий сайт кыргызча тем более. Анан ал жака кирсең эле баягы активный шаарлар бар, ошол жака киришет да, анан кантип кетиш керек деген суроолор баштала берет да, каша кылыпчы. Кантип Америкага жол алабыз, кантип Европага кетебиз, ошону айткылачы деген суроолор бере беришет. Ошолорго атайын немелер даярдап коебуз, материалдар через Notion. Анан кантип дегендердин баарын эле ссылка жиберебиз, монтип. Пусть кетсин. Ошондой жок болгондуктан жакшы деп ойлоп атам. Мен буюрса убакыт көрсөтөт окшойт. Аракет кылып көрөлү. Ооба. Ошол достор,
суроо жок болсо баарыңар сөйлөгөнгө жетиштилерби? Как раз келечек дижиталда отургандар болсо биз телеграмдан суроо жүргүзүп атабыз. Пожалуйста, кирип тамдап алгыла, кайсыл проектке барасыңар дальше. Дальше эмес, как заказ катары ошолорду жасабасак, механизм туура эмес иштеп калышы мүмкүн орто жолдо. Все, бүттү анда. Күнүңөр жакшы өтсүн. Рахмат агай. Макул агай. Макул, рахмат агай.